Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү кезектеги статусубуздун чыгарылышында бир абдан кызыктуу теманын үстүндө маек кылалы деп жаш окумуштуу десек да болот. Биздин Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Амангелди Сабыр уулун чакырганбыз. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Кандай Амангелди, жакшысыңбы? Жакшы, баардыгы сонун. Жаңы жылдын алдында кандай маанай? Маанай абдан мыкты, Кудай буйрса. Жакшы. 2020 жылы абдан бир кыйын жыл болду окшойт, негизи. Анан биз негизи жылдын бүткөнүнө кайгырчу элекко. Менимче көпчүлүк адамдар азыр ушул жылдын аяктап атканына сүйүнүп атат окшойт. 2021 жылы келе турган жылыбыз бир жакшы жылдардан болсун деп тилек кылалы да. Амангелди, мен сени менен өзүңүн жумуштарыңа байланыштуу тема боюнча маектешейин деп атам да, ал болсо дин маселеси. Анын негизги фольклордук жанрда изилдеп жүргөн илимий кызматкер катары биздин кайсыл чыгармаларыбызда, кайсыл маданиятыбызда бул диндин өңүттөрү камтылган, ушулар боюнча. Негизи эле менимче азыр убакыт келди окшойт. Биз жанагы убакыттан өттүк да, жанагы эч нерсени билбей туруп эле динге баш отубуз менен кирип, кандай дин ал, ислам дини болобу, эсиңде болсо йогова деген да болчу. Бизге эмне гана диндер келген жок. Кришнаизм да келди, индуизм да келди. Анан азыр ушундай убакыт келди окшойт, талдап, аныктап, бизге кайсыл жакын болчу, эмне биздин жан дүйнөбүзгө жакын деген ушулар боюнча өзүң билгендериңди айтсаң. Туура, жалпы жолунан бизде мисалы биздин фольклордук чыгармалардын дээрлик көпчүлүгү басым жасалганы бул ислам динине басым жасалып келет да. Анан ошону менен катар эле теңирчилик бул дүйнө тааным катары кабыл алынат. Ал эми исламды дин катары биздин фольклордук чыгармаларда, айрыкча Манас эпосубузда көбүрөөк кездешип келет да. Бирок тилекке каршы азыркы мезгилде бизге ушул динге болгон бир субъективдүү көз караштардын баардыгы коомдогу жарандарды бир эки эмеге жээкке бөлүп каралып калды да. Мен ошол нерсенин баардыгы мени дагы аябай тынчсыздандырат да. Бул биринчиден ушул теңирчилик, кыргыздын ушул баягы карт тарыхында калыптанган теңирчилик дүйнө таанымы, ошону менен катар эле экинчи жээк ислам дини да. Амангелди, кечирип коесуң, сөзүбүздүн башында тактап алайын деп атам да. Сен айтып атпайсың, ислам ишеними биздин фольклордук чыгармаларыбызда камтылып кеткен. Биз кыргыздар кайсы 14.000 жыл башта ислам динине киргенбиз. Туурабы? Туура. Анан ага чейин да кыргыздар жашаган да. Туура, ага дейре теңирчилик дүйнө тааным деп. Теңирчилик болгон. Теңирчилик болгон да. Теңирчилик дүйнө таанымы болгон. Дүйнө таанымы болгон. Менимче ушундай айтсак туура болот го. Туура, мисалы ислам дини келелекте кыргыз эли теңирчилик дүйнө таанымына. Эми теңирчилик эмне, ушуну түшүндүрбөйлү. Себеби көпчүлүгү азыр сен өзүң айткандай сөзүңүн башында эң туура басым жасап атасың да. Кээ бир адамдар теңирчиликти бул эл душманы катары. Ошондой дагы тенденциялар бар да, тилекке каршы да. Мисалы азыркы мезгилде биздин коомчулукта ошондой тенденциялар алып калганына бул бир туура эмес көз караш деп баалайм. Бул теңирчилик биринчиден жеке менин пикиримде бул дин эмес же философия эмес да, бул дүйнө тааным да. Анткени айтып жаткан эң негизги себеби мында болуп жатат. Мисалы философия дегенде биз академический батыш философиясын түшүнөбүз да. Анын ичинде система, категория менен ой жүгүрткөн, анын антология, гнесологиясы, мына ушул нерсесинин баардыгын бар. Бул философия деп билебиз да. А теңирчилик дүйнө таанымында кайсы бир деңгээлде ушундай концепциялар мына азыркы мезгилде иштелип чыккан эмес. Ошондуктан баягы дүйнө тааным. Анан ошону менен катар эле дин десек, дагы бул жерде мисалы дин болуш үчүн сөзсүз түрдө мисалы азыркы батыштын
илимпостор тарабынан иштелип чыккан концепцияда анын ушундай китеби болуш керек, пайгамбар болуш керек деген түшүнүк бар да. Эгерде бул диний агым боло турган болсо, ал эми теңирчиликте анын китеби дагы жок, анын пайгамбарлары да жок да. Ошондуктан баягы бир чети баягы дин акылга, ишенимге негизделсе, философия акылга негизделсе, а теңирчиликте экөө тең бар да. Бир чети ишенимге дагы негизделет, ошону менен катар акылга. Муну кандай кылып эме кылсак болот да? Мисалы, ислам дининде деле, мисалы, Кудайдын жердеги элчиси пайгамбар, туурабы? Анан ушундай өкүлү катары, элчиси катары кабыл алынып келген. Ал эми теңирчилик дүйнө таанымында деле теңирдин жердеги уулу же болбосо элчиси Каганды элестетип келишкен да. Каганды. Ушундай кылып элестетип келишкен да. Анын атрибуту ошол колуна кан чеңгел деп түшкөн да. Бул Манас эпосунда дагы ушундай нерсе бар. Манас атабыз колуна кан чеңгел деп түшөт. Бул анын ошол мезгилдеги сакралдуу легитимдүүлүгүн аныктап турган да. Ошону Кудайдын өкүлү экенин, Кудайдын өкүлү экендигичи. Ислам динин өкүнүн ортосундагы окшоштук аналогия. Эми ислам дининде болсо пайгамбар бул кемчиликсиз зат, туурабы? Биз ошол инсанга карата түздөнөбүз. Идеалдуу инсан катары кабыл алынабыз. Биз андагы айткан ой пикир, көз караштардын баардыгын үлгү катары тутуп келебиз. Ал эми теңирчилик дүйнө таанымында Каганды андай идеалдаштырбайт. Идеалдуулук жок. Андай идеалдуулук жок. Ал эртеңки күнү адилеттүүлүктөн тая турган болсо, ал анткени мисалы азыркы мезгилде кыргыз маданиятында деле бар да, мисалы ал адилеттүүлүктөн тайса, туура эмес сүйлөсө, аны идеалдуу деп эсептебей коюшкан, көрдүңүздөрбү? Бул эмеде дагы бар, бул Орхон Энисей тексттеринде да бар. Мисалы Манас эпосунда деле ага сын көз караш менен караган анын жора жолдоштору бар. Идеалдуу болгон эмес да. Эми биз үчүн ошо идеалдуу деп модели берилип жүрөт да, бирок эми ошондой эме кылсак дагы, бирок субъективдүү жактары да болуп атат да, туурабы? Биз дайыма жетекчилерге сын көз караш менен карап атабыз, көрдүңүздөрбү? Бул кайсы бир деңгээлде биринчиден ишенимге негизделип атат, кут деген түшүнүк аркылуу. Ошону менен катар эле рационалдуу акыл менен кетип атат. Анан ошону менен катар эле бул теңирчилик дегенде азыркы мезгилде биздин коомдо концептуалдуу иштелип чыккан эмес. Бизде мисалы бир 2-3 кандидаттык диссертация, бир докторлук диссертациялар эле жазылганда, бул эмнеден кабар берет? Бул илимий коомчулукта теңирчилик деген эмне дегенде бирдиктүү бир көз караш калыптанган эмес. Ошондуктан бул боюнча бирдиктүү концепция калыптанса дагы абдан жакшы болмок. Илимпоздор, илим чөйрөсүндө иштеп жүргөн инсандардын дээрлик көпчүлүгү бул боюнча эмгектенип, анан илимий чөйрөдө бирдиктүү бир концепция калыптанса, анан ошонун негизинде элге сунушталса дагы жакшы болмок да. Амангелди, бир суроо. Биз теңирчиликти айтып атабыз да. Анан биз түрк тилдүү элдердин тутамына киребиз, кыргыздар. Кирмек турсун, биз менимче эң башында турабыз десек дагы. Ошентсек да болот. Туурабы? Теңирчилик кыргыз элинен башка дагы кайсы элдерде? Мисалы түрк тилдүү элдердин баарында бар. Түрк тилдүү элдердин баардыгында бар. Бирок ошол эле түрк тилдүү элдердин баардыгы ислам динин кабыл алган. Ислам динин кабыл. Мунун эң негизги артыкчылыгы ушунда да. Мисалы Чыңгыз хан деле дүйнөнү басып атканда, бул динди баягы эме кылган эмес, четке сүрүп чыгарган эмес да. Мисалы христиан дүйнөсүндө деле крестовый походдор болуп келди да. Ал эми ислам цивилизациясында деле ошол эле мезгилде баягы казат, чоң казат, жихад деген түшүнүк болуп келди. Ал эми көчмөн маданиятында мисалы дээрлик көпчүлүгү диний мотив менен көбү согушкан эмес. Тактап айтканда, алардын баягы дүйнөнү басып алуунун эң негизги модели башкача болгон, мотивтеричи, а дин менен басып алган эмес. Теңирчилик дүйнө таанымынын эң негизги артыкчылыгы бул динди жерибейт. Мисалы түрк дүйнөсүндө, мисалы Орто Азияга көп дин келип отурукташып калган. Мисалы христиандын несторианство деген бөлүгү ушул жерге келген. Андан тышкары исламда дагы көпчүлүк баягы конфессионал көз караштары бирикпей кетип калганда эле Орто Азияны көздөй качып келишкен. Анткени бизге динди көп мындай эме кыла берген эмес. Жериген эмес. Баардыгын кабыл алган. Толеранттуу болгондо теңирчиликтин эң негизги өзгөчөлүгү ушунда турат. Эсиңде болсо, бизде көлдүн түбүнөн жана иудаизмдин элементтерин дагы бизде эми канчалык деңгээлде чындыгы бар, жана
Библияны, Жаңы Заветти 4 киши жазган да. Матвей, Павел, анан дагы бир кыска жаңылып калышы мүмкүн да. Азыр аттарынан ошол экинин бир ошол Жаңы Заветти жазгандын бир кишиси ушул Ысык көлдө эмеси катылган деген мен дагы так айта албайм, бирок ушундай өңүттөгү маалымат менде да бар болчу. Туура ошондойлор бар. Бирок биз эмнегедир ага көңүл бурган жокпуз. Тилекке каршы. Бир нерсе да мангелди. Бизде эле теңирчилик менен бул дүйнө тааным деп атабыз. Бул керек болсо диний агым да эмес. Бул болгону дүйнө тааным, бул философия. Туура философия. Улуттун, адамдын дүйнөгө болгон көз карашы. Дүйнөгө болгон көз карашы. Бунун эмеси жаман? Мисалы үчүн теңирчилик деп биз азыр ишенсең, коомдо теңирчилик деген бул террорист дегендей эле угулуп калды да. Биздин кээ бир азаматтарыбыз ушул теңирчиликти жамынып алып терроризм деген эле бир түшүнүктү түртүп аткандай сезилет. Терроризм дегенде аябай кичине оройраак айтылып калчу да экен. Терроризм деген бул мисалы үчүн күч колдонулса, бул жерде жан дүйнөңө күч колдонулуп атпайбы? Мүмкүн. Бирок бул жерде мындай болуп атат да, азыр мен айтып өтпөдүмбү, илимий чөйрөдө бир концепция калыптанбагандан кийин анан баягы илимдеги кээ бир баягы дилетанттык кылып, өзүнүн баягы субъективдүү көз караштарын коомчулукка сунушташып, анан баягы ошол теңирчилик дегенге жамынып алышып туруп, анан баягы лженаучный деп коет, өзүнүн ушундай концепцияларын сунуштап жатышат. Бул нерсе албетте баягы өкүндүрөт да, коомдогу экиге жээкке бөлүп таштап атат ошондуктанчы. Азыр мен ушул нерсени дагы айтып коеюн да. Азыр ислам динин, Манас эпостунун ичиндеги ислам динин дагы алып салыш керек деген кээ бир эмелер бар, өкүлдөр бар. Биз бул нерсеге кантип алып салат? Мисалы кээ бир ошол тексттерди алып салып, анан баягы жалаң эле ушул кыргыздын өзүнүн улуттук маданиятына негизделген модельдерди коомчулукка сунушташ керек деген дагы баягы өзүнчө бир агымдар бар да. Менимче бул акмакчылыктын жеткен чеги. Амангелди, эсиңде болсо, сен муну жакшы билет болушуң керек. Теңирчилик мейли, теңирчилик бул диний агым катары китеби жазылбасын, пайгамбары болбосун. Биз бир системасын иштеп чыкпаптырбыз. Мунун кереги деле жок болчу негизи. Жок, бул жерде тарых тактап атат, биз ушундай болду да. Биз азыр менин эсимде бар, теңирчилик, теңиризм деп бир уюм биздин жанагы дин иштери боюнча агентствобу же комитетпи ошого каттоодон туралы дешсе, алар алган эмес. Себеби силер дин боло албайсыңар, дин агым боло албайсыңар деп. Мүмкүн ушул сен айтып аткан демелерге таянып айтышса керек. Мейли андай болсун, бирок биз кыргыз эли кылымдар бою бүгүнкү күндө эске албаганда теңирчиликти дагы ошол ата бабаларыбыз мейли отко сыйынсын, сууга сыйынсын, тоого сыйынсын. Эсиңде болсо биз жанагы дарактарга, ыйык дарактарга мындай чүпүрөк байлап бир тилектерди айткан. Булар жөрөлгөлөр азыр билбейм, азыр барбы, бирок бар болчу да буларчы. Булар бар болчу. Биз жанагы тоо ташка чыкканда деле байкап жүрчүбүз го, эсиңде барбы? Мына алыс барбай эле аларчага чыксаң деле кээ бир дарактарда түрдүү түстүү чөпүрөктөр байланып турган. Бул адамдардын бир ишенимин неме кылган да. Мен айтайын дегеним, биз эч качан өзүбүздүн дин мына кабыл алган ислам менен өзүбүздүн аркы ата бабаларыбыздан келаткан төрөлгөндө кошо төрөлгөн теңирчилик дүйнө таанымыбызды каршы койгон эмеспиз да. Эмне үчүн биз азыр каршы коюп атабыз? Азыр эми мен жанагы жерде айта кетейинчи, мисалы тоо ташка сыйынган деген жактарынчы. Бул жерде теңирчилик дүйнө таанымда деле теңирди бир кудай катары таанып келишкен. Анын кайра баягы метафизикалык сыяктуу да, бул трансцендентальный күч катары көкө теңирди ошон үчүн айтканда, көк бул жалпы ааламды түшүндүргөн, асманды, жалпы ааламды түшүндүргөн, космосту. Ал эми ошонун деген теңир деген анын жаны. Көрдүңөр, булар ошо трансценденталдуу бир метафизикалык философияга жакындап кетет да. Ошонун деген баягы атрибуттары, көлөкөлөрү бул ошол тоодон, таштан көрүп атат. Көрдүңүздөр, анын өзгөчөлөнгөнү. Бул эмнеден кабар берет? Бул бирдиктүү бир системалуу түрдө
кеткендигинен кабар берет да. Бул кайсы бир деңгээлде исламдын жана таухид деген түшүнүктөрүнө шайкеш келет. Бир кудайлуулук деген менен теңирчиликтин экөөнүн ортосунда аналогиялык окшоштуктар бар. Бирок кээ бир ошол окумуштуулар өзүнүн баягы субъективдүү дагы көз караштарын айтып жүрөт. Эми азыркы мезгилде эмне үчүн тенденциялуу түрдө исламга басым жасалып, баягы өзүнүн теңирчилик дүйнө таанымын мындай ортодо бир конфликттер дейре жетип атат деген суроо болуп атпайбы? Мисалы 91-жылдардан тарта бизде баягы маданият, илим, билим кичине төмөнүрөөк түшүп кетти. Кичине эмес, жакшы эле төмөн. Абдан жаман. Ошондой деңгээлге түшүп кеткенде, мисалы Союз мезгилинде болсо, руханий баягы эстетикалык бир эмени баягы жаңыланууну искусстводон, адабияттан, кинодон алып келишти да, жан дүйнөсүн байыткандычы. Ал эми 91-жылдардан азыркы мезгилдерге дейре ошол искусство дагы, ошол билим дагы, ошол адабият дагы кичине түшүп кетти. Кичине эмес, жакшы эле түшүп кетти. Кичине ошондой түшүп кетти. Эми эмнеге көңүл буруп баштаган? Динге. Көрдүңүздөрбү? Бизде ачык коом болгондуктан бизге динге басым жасады дагы, анан ар кайсы диндер менен анын руханий жан дүйнөсүн толтура башташты. Туура. Эми ошону менен катар эле кыргыздын ушу интеллектуалдары, мисалы Союз мезгилинде дээрлик көпчүлүгү, мисалы тарыхка, маданиятка болгон мындай тыюу салуулар болуп келди. 91-жылдар ошонун бардыгы ачылганда жапырт бардыгы тарыхка өтүп кетти. Мисалы тарыхый романдар көп жазылды, аябай көп жазылды. Бул ошол кыргыздын ошол нерселеринин бардыгын изилдеген. Мына көрдүңүздөрбү? 91-жылдардан тарта эки тенденция пайда болуп калбады. Мисалы интеллектуалдык элита кайсы бир деңгээлде бул тарыхка басым жасай башталды, кыргыздын өзүнүн салттуу маданиятына. Ошону менен катар эле дин дагы келип, мындай эки жээк болуп кетти да. Ошол нерсенин бардыгына бир баягы концепциялуу бир модельди сунуштаганын ордуна кээ бир кишилер сен баягы сен мусулмансың, сен теңирчисиң деп ошондо бөлүп киришти да. Тилекке каршы экөөнүн ортосунда эч кандай ажырым деле жок. Мен бул нерсени муну менен далилдегим келет да. Мисалы Орхон Энисей тексттеринде эң негизги принцип бул милдет. Мисалы үй бүлөнүн алдындагы милдет, бир туугандардын алдындагы милдет, анан мамлекеттин алдындагы милдет деген жазылган. Түшүнүк бар болуп. Түшүнүк бар. Ошол нерсе менен кетет да, негизи эң негизгисичи. Анан бул нерсе азыр биздин бессознательный түрдө аң сезимибизде сакталган. Биздикичи мисалы азыр деле ата-энелерибиз айтат го, мен ушул баламдын алдындагы милдет, үй бүлөмдүн алдындагы милдет, көрдүңүздөрбү? Анан мамлекеттин алдындагы милдет деп. Кийин бул нерсе дагы кийин Жусуп Баласагындын Куттуу билим дастанында дагы бар. Бул милдет деген түшүнүкчү. Кийин бул исламдын жанагы 5 принцип, 5 милдет бар го. Бир Кудайга ишенүүчүлүк, витр садака берүү, намаз окуу, анан ажыга барып келди. Көрдүңүздөрбү? Бул ошону менен аналогия бири-бирине сиңишип кетип атат. Мунун экөөнүн ортосунда эч кандай карама-каршылык деле жок бул жерде дегенчи. Мисалы Орто Азияда көп дин болгон. Манихейство деген дин болгон. Буддизмдин кээ бир эмелери болгон, баягы багыттары болгон. Христиандын несторианство деген бөлүгү болгон. Бирок ошонун ичинен дал ушул именно исламды тандап алып атышат. Баягы көчмөн маданиятынын айрыкча ушул кыргыз элич анын окшоштук жактары көп болгон. Мисалы манихействону эмне үчүн тандаган жок? Анткени манихействода бул азыркы биздин жашап аткан дүйнөбүз, бул аябай баягы булганган дүйнө, ошондуктан баягы тукум улоого каршы чыгышканда кереги жок деген. Бул кыргыздын табиятына шайкеш келет да. Бизде эң негизгиси тукум деген түшүнүк чоң мааниге ээ болуп атабы. Андан тышкары дагы бакалардын, ушу жылаандардын баягы эттерин жегенге баягы басым жасашканда манихейство, уруксат бергенде манихейство. Кыргыздарда кайсы бир деңгээлде маданий баалуулуктары дээрлик көпчүлүгү биздики өзүбүздүн багып келген мал жандарыбызга, мал жандыктарыбызга басым жасап атат да. Манихейство ошону менен баягы кабыл алган эмес. Андан тышкары азыр ошол буддизмге келели. Буддизмде болсо адамды алсыз кылып үйрөтөт экен дейт да. Адамды мисалы биздин дух көчмөндөрдүкү жоокерчилик дух менен да бул баягы күчтүү болушун талап кылат адамдынчы. Баягы физикалык жактан дагы, моралдык жактан дагычы. Ал эми буддизм кайсы бир деңгээлде кичине мындай алсыздыкка,
Анткени бул адамдарга болгон абдан бир гуманизмдин жеткенчеги болуп кетет го. Мисалы нирванага жетиш үчүн, буддалык жолго жетиш үчүн адамдарга жада калса баягы тирүү жүргөн заттардын кумурскага дагы зыян келтирбеш керек деген. Бул ошону менен катар бул дагы кайсы бир деңгээлде четтеп калып атат да. Ал эми христиан дининде болсо бул Бог Троица деген түшүнүк бар да. Отца и Сына Святого Духа деген түшүнүк бар да. Ошол нерсе кайсы бир деңгээлде, эми жеке менин пикиримде ошол нерсе баягы көчмөндөргө бир шайкеш келбегендей сыяктуу да. Анын ордуна ислам келип атат. Исламда эң негизгиси жанагы окшогон түшүнүктөр. Кыргыз элинде коллективдүү мышление болгон, коллективдүү ой жүгүртүп келген да. Бул жерде болсо мисалы Кудайга сыйынууда жума намазды коллективдүү окулуп атат да. Ошол нерсеси жакындатып атат. Ошону менен катар курмандык чалуу деген түшүнүк бар. Мисалы христиан дининде ал нерселер уже мындай алыстап кеткен да. Ал эми ислам дининде курмандык чалуу деген бар да. Бул эмнеден кабар берет? Бул мисалы ислам дининде эмне менен түшүндүрөт? Адам өтүп кеткенден кийин курмандык чала турган болсо, жана көпүрөдөн өтүп атканда ошол жаныбарды минип өтөт деген түшүнүк бар да, жардам берет деген түшүнүк да. Ошол курмандыкка чалынган жаныбарды мал жандык ошол көпүрөдөн өткөрүп атканда жардам берет деген түшүнүк бар да. Ал эми биздин ошол кыргыздын каада салтында, дүйнө таанымында мурда болсо өтүп кеткен адамдардын жанына кошо малды кошо, жада калса кызматкерлерин кошо көмүшкөн. Анткени аялын да кошо көмүшкөн. Туура, аялын да кошо көмүшкөн да. Тиги дүйнөдөн жардам берет деп. Көрдүңүздөр, ушундай аналогиялык окшоштук кайсы бир деңгээлде ислам динине тарткан. Эми мен мындай кылып эми кылат элем да, биз кичине ислам динине бир мындай философиялык концепт баягы деңгээлде мамиле жасаганга аракет кылышыбыз керек да. Анткени мисалы еврей элинин иудаизм динин бул грек философиясына симбиоз кылып христиан философиясын жаратып алышкан да. Азыркы мезгилде баягы батыш философиясынын өзөгүн ушул христианский философия түзөт десек эми жаңылбайбыз да. Ошону көрдүңүздөр, бул жерде дин менен баягы акыл менен маданиятты бири-бирине шайкеш кылдырып туруп жаңы бир нерсени түзүп алып атышат. Ошону менен катар эле баягы азыркы мезгилдеги англо-саксондук элдер өзүнүн баягы христиан динин андан дагы жылдырып, өзүнүн протестанттык багытын түзүп алышкан. Тактап айтканда, муну баягы Макс Вебердин «Протестантская этика. Дух капитализма» деген эмгеги бар да. Ошол эмгегинде мынтип жазат да. Англо-саксондук эл баягы формасы христиан дини, ал эми мазмуну өзүнүн маданиятын киргизип алган дейт. Муну кантип анализдеп атат? Мартин Лютер деген чоң реформаторлор чыкты да, динди реформациялап атпайбы бул жерденчи. Анан тигил жерден анализдеп атат да. Мисалы азыркы мезгилде капитализмди кантип жаратып алды протестанттык коом депчи. Бул болсо мисалы анын заповедтеринде мисалы любить ближнего, жакыныңды жакшы көрүшүң керек деген түшүнүктөр бар да. Мына ошондон айтып атат. Сен жакыныңды жакшы көрө турган болсоң, сен бай жашашың керек, жакшы жашашың керек деген түшүнүктү киргизгенден кийин, анан мурда мисалы Испания мурда бай мамлекет болгон. Анан Голландия, Англиялар кедейирээк мамлекет болгон да. Ошондо ушул Голландиядан Испанияга барып иштеп келген, баягы азыркыча айтканда бизден мигранттар барып иштеп келип атышпайбы? Анан аларды болсо өзүнүн Голландияга келгенден алар акчасынын баардыгын үйлөнүү, тойго жана башка нерселердин баардыгына коротуп ийишкен, эчтекеси жок калган да. Анан аларга ошо динди бергенден кийин, дин менен үйрөткөндөн кийин алар ошол жерден таап келген акчаларын кайра коротуп ийбей, кайра бизнес кылганга, акча жасаганга үйрөтүп атат. Дин ошол нерсени үйрөтүп атат, көрдүңүздөрбү? Анан мисалы азыркы мезгилде бизде деле мисалы эмигранттар эмеге чыгып келип иштеп атышпайбы, келип туруп анан той топурлар. Биз дагы ошону кайталап атабыз. Туура, ошону кайталап атабыз да. Эми биз ошол исламдын кээ бир моделдерин киргизип туруп, мисалы бизде болсо Орто Азияга келгенде ислам динин Кыргызстанга кабыл алып атканда бизде мындай модель менен кабыл алган да. Мисалы суфизм деген болгон, сопучулук ислам дининдечи. Ислам дининде ошо сопучулук деген болгондо, ал ошол өзүнүн өмүрүн Кудайга арнайт. Өзүнүн ушул бир туугандарынан, жакындарынан баш тартып кетип, өзүнүн өмүрүн Кудайга арнайт да. Бул ошол Иранда, анан Арабта ушундай моделдер бая өкүм сүрүп келген да. Ал эми Орто Азияга келгенде жок, сен өмүрүңдү Кудайга арнаш үчүн
Кудайга арнасаң, сен ата энеңдин алдындагы милдетти аткар, бир туугандарыңдын алдында милдетти аткар, мамлекетиңдин алдында милдетти аткар. Сен ошондо Кудайдын алдында милдетиңди аткарасың деп. Көрдүңүздөр, биз азыркы мезгилде биздин жаштарга да ушундай моделди сунуштасак аябай жакшы болот да. Эмнеге дегенде, мисалы азыркы мезгилде таблиги жаамат деген эмеси бар го бизде, мисалы 3 күнгө дааватка чыгып келет, 40 күнгө 4 айга чыгып келет. Алар өзүнүн убактысын жанагы эмесин жашоосун ошол Кудайга арнап атат. Ошол 3 күндүк жашоосун, 40 күндүк жашоосун, 4 айлык жашоосун. Эми ошонун ордуна эле андан көрөт сен ата энеңе убактыңдарына, ата энеңе жардам бер, бир туугандарыңа жардам бер. Анан эң ушул өмүрүңдү арнайм десең, мамлекетиңе кызмат кыл деп тарбияласак болбойбу эмне? Ошондой тарбиялай турган болсок абдан бул жакшы болот эле да. Бизде теңирчилик дүйнө таанымы менен, теңирчилик дүйнө таанымында ошол милдет. Ошону менен катар эле исламдын кээ бир канондорун киргизишип, жаңы кыргызга кызмат кыла турчу бир модельдерди, системаларды сунуштап ала турган болсок, бул абдан жакшы болот эле да. Тилекке каршы мындай тенденциялардын баардыгы. Мындай аракет барбы? Эми мисалы үчүн силердин мындай илимдер академиясында бул жөнүндө өзүң иштеп аткан жерде эмне аракеттер болуп атат? Биз эми илимдер академиясынын эң негизги компетенциясына биз илимий бир теориялык концепциясын эле иштеп чыгуу да. Бизде андан башка багытын муну ишке ашып реализовать этүү бул башка мамлекеттик органдардын компетенциясына кирип калат. Жок, ошону мындай өз ара келишим менен бири-бирин колдоо аркылуу ишке ашырса болбойбу? Себеби биз мына канча жылдан бери айтып келебиз, идеология деп. Аны биз ар жерден, ар кандай немерден көрөбүз. Анан Манастан да издедик, аны исламдан да издедик. Бүгүнкү күнгө чейин таба элекпиз. Идеология, негизги идеология бул акча болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Акчанын артында алдамчылык да бар, саткынчылык да бар, кошоматчылык да бар, бардык нерсе бар. Туура бул жерде. Эми бир макул, бул абдан чоң тема. Мен сенен бир билип алгым келип атат да, менимче бул аябай маанилүү. Негизи маданият деп атпайбызбы? Маданият менен диний ишеним бул мындай бири-биринен ар бири өзүнчө бир чоң мындай бир неме сыяктуу да. Экөөнүн кагылышкан жеринде сөзсүз мындай келишпөөчүлүк пайда болот деп, жана Манастан ошол диний багыттагы өңүттөгү жерлерин алып салуу да айтылып атат деген мен айтып атам да. Негизи тарыхты карап көрсөк, дүйнө элинин цивилизациясы, адамзаттын цивилизациясы негизи эле. Эгерде байыркы гректерден башталчу болсо, байыркы гректер биз библиотеканы эмне Библия деген сөздөн алганбыз. Туурабы? Библия бул Кудайдан түшкөн 4-5 китептин бири, негизгилеринен бири. Анан бардык аңгемелер, окуялар, китептер диний окуялардан алынып жазылган. Ошол эле байыркы гректердин Софокл, Эскил биринчи театралдык жана театралдыштырылган сценалар биздин керек болсо Манасыбыз дагы. Мен кандайдыр бир өңүттө Манасты ушул Куран менен Библиянын окуясына салыштырам. Кээ бирлерине жакпашы мүмкүн. Манас бул Иисус Христостун образында, же болбосо Мухаммед пайгамбардын образында ле кабыл алгандай сезилет кыргыздар, куткаруучу катары. Төрөлүүсү дагы анын окшош кайыптан бүткөн. Аны душмандары төрөлгөнгө чейин өлтүрүүгө аракет кылганы адамзатты куткарат экен деп, биздин Манаста кыргыздарды куткарат экен деп просто улутка неме кылып койгон. Туура, бул жерден мен ушул нерсени улайынбайм. Мына биринчиден ошо диний мотивтерин дээрлик көпчүлүгү убакытта модернизациялап келишти да, биздин ушул залкар, көркөм сөз чеберлери, анан кино искусстводогу жүргөн инсандар. Мисалы Манас эпосунда мисалы мен жана теңирчиликти айтып кетпедимби, адилеттүүлүктөн тая турган болсо, ал өзүнүн баягы кутун жоготот депчи. Бул нерсени Чыңгыз Айтматов Чыңгызхандын ак булуту дегенде модернизациялап атпайбы? Мына көрдүңүздөр, ошол жерде Чыңгыз хан адилеттүүлүктөн тайгандыгы үчүн анын ак булуту жоголуп кетип атпайбы? Туура. Жалпы жолунан мисалы Манас ата деле мүмкүн ошондой кутту көтөрүп жүргөн инсан катары адилеттүүлүктөн тайса, ошондой
баягы куту жоголуп кетмек да. Манас эпосунда Манас атанын андай ошол адилеттүүлүктөн тайган жок, чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келди да. Кийин муну болсо Чыңгыз Айтматов аны модернизациялап өзүнүн көркөм чыгармасына киргизди. Бул биринчиден. Экинчиден сиз ооба кыргыз элинин баягы бир ыйык китеби катары Манас эпосун кабыл алып келе жатат, бирок кээ бир кишилер кабыл албагандар дагы бар. Биз Манас эпосундагы идеяларды, анын сюжетин түзмө-түз түшүнөбүз да. Андагы окуялардын баардыгын түзмө-түз түшүнүп кетебиз да. Эмне үчүн дегенде, анткени азыркы мезгилде бизде илимий изилдөө эки багытта гана ишке ашып келет да. Салыштырма типологиялык, салыштырма тарыхый деген. Биз батыштын кээ бир фольклорду изилдөөнүн методикаларын пайдаланышыбыз керек. Мисалы, структурализм, герменевтика, аналитическая психология дегендер барчы. Мен ошонун бир Карл Густав Юнгтун негиздеген ушул аналитическая психологиянын негизинде Манас эпосуна эми анализ жүргүзүп көргөм да. Эми анда мындай дейт да. Бул жерде укмуштуудай да. Мисалы, азыр бизде ойлойбуз да, туруп анын сюжеттерин дээрлик көпчүлүгүн түзмө-түз эле түшүнөбүзбү, мисалычы. Мындай тарыхый метод менен алып карагандачы. Карл Густав Юнгта мындай жерлери бар да. Адамда айвандык инстинкт деген болот. Анан ошол айвандык инстинкттен жогору көтөрүлүш үчүн акыл керек. Акыл керек да. Мисалы, айвандык инстинкт деген эмне? Бул болсо жана курсагың ачка боло турган болсо, ал нерсе баягы кээде баягы сексуалдык кумар, андан башка жана башка кумарлардын баардыгын ошол айвандык инстинкт менен алып карайт да. Ошондон жогорку көтөрүлгөн инсанды баягы акыл менен көтөрүлгөн инсанды кайсы бир деңгээлде баягы инсан, адам, личность деп көрөбүз да биз тура. Манас эпосунда дагы ошондой нерселер бар. Бул Манасты мисалы буддизмдин эмелеринде акыл деп берет. Всемирный разум деп берет. Бул кайсы бир деңгээлде эң баштапкы архетип символдоруна кайрыла турган болсок, Манас эң биринчи айвандык инстинкттен адамдык деңгээлге көтөрүлгөн бир субстанция же болбосо бир инсандык бир акыл деп түшүнсөк болот биз бул нерсени. Тилекке каршы бул теориялык негизде эле бир гипотеза түрүндө эле айтылып жүрөт. Бул боюнча чоң бир изилдөөлөр боло турган болсо, илимий иштер боло турган болсо, биз Манас эпосундагы идеяларды жогорку деңгээлге көтөрүп алабыз. Менимче азыр убакыт келди окшойт. Албетте шайлоосу менен президенттик, депутаттык, анан кыргыз эли баары эле депутат боло албайт да, баары президент боло албайт. Биз улут болуп сакталыш үчүн сөзсүз биз ишенимибизге, маданий баалуулуктарыбызга ушуларга көңүл бурушубуз керек. Ушулар жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Ушулардын туура жактарын туп-туура айтып атасың, мен кошулам. Айвандык инстинкттен көтөрүлүп, адамдык насилге жетиш үчүн биз эмне кылып атканыбызды, эмне жеп атканыбызды, эмнени колдонуп, эмнеге ишенип атканыбызды биз талдап алышыбыз керек деп ойлойм да. Бул сөз менимче дагы уланат. Амангелди. Мен буга абдан ишенип турам. Убактың болсо дагы бир ушул сөзүбүздү улайлык. Азыр болсо сөзүбүздү ушул жерден токтотуп барат окшойбуз. Сен убакыт таап келип кызыктуу ойлоруң менен бөлүшкөнүңө чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат чакырганыңызга.